Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыздар ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Лейликте 3 кабаттуу кафе өрттөндү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, ири өрт тамактануучу жайдан эмес, Ак Сарай соода борборунан чыккан. Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Кулунду айылында жайгашкан 3 кабаттуу соода борборунан чыккан өрт түнкү саат 12:10 толук өчүрүлдү. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 400 чарчы метрди түзгөн. Телсиз жоодон жабыркагандар жок. Жалал Абадта жүргүнчүнү зордуктоого шектелген айдоочу кармалды. Жалал Абад милициясы жүргүнчүнү зордуктоого жана сүзүп кетүүгө шектүү айдоочу кармалганын билдирди. Облустагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, милицияга 35 жаштагы жаран кайрылып, өзүн белгисиз бирөөлөр зордуктоого аракеттенишкенин жана автоунаа менен коюп кетишкенин билдирген. Окуя 23 февралга караган түнү саат 1:30 чамасында Жалал Абад шаарында болгон. 1989 туулган аялды белгисиз жарандар жеткирип коебуз деп машинеге салып кетишкен. Жолдо унаадагы адамдар аны зордуктоого аракеттенип, каршылык кылганда жолго калтырып, андан кийин унаа менен 2 жолу сүзүп кетип калышкан. Бул окуядан соң жабырлануучу ооруканага жана милицияга кайрылган. Бул факты боюнча Жалал Абад шаардык милициясы ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп, шектүү катары Subaru автоунаасынын ээсин кармашкан. Машина айып короого киргизилип, учурда айдоочу милициянын убактылуу кармоочу жайына кармалды. Иликтөө иштери уланып жатат. Баткенде соңку аптада 27 мас айдоочу аныкталды. Баткенде бир жума ичинде 944 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы билдирди. Маалыматка караганда, тийиштүү документтери жок транспорт каражатын башкарган 10 айдоочу, мас абалында автоунаа каражатын башкарган 27 айдоочу, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 118 айдоочу, мыйзамсыз терезелерин караңгылаткан 2, башка жол эрежелерин бузган 787 факты аныкталган. Ал эми ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 45 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Өлкө башчы маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иштери жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мыйзам 2023 жылдын 28 декабрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамда сөөктү коюу жайын уюштуруу шарты жана сөөктү коюу жайын уюштуруу үчүн жер участогун бөлүү, аны карап күтүү жана көрктөндүрүү тартиби, сөөк көмүлүүчү жайларды жайгаштырууга жана аларды пайдаланууга санитардык талаптар каралган. Мыйзамга ылайык Кыргызстандын аймагында ар бир адамга көз жумгандан кийин сөөгүн жайга коюу үчүн белгиленген өлчөмдө жер участогун акысыз негизде берүү кепилденет. Ошону менен бирге мурда көмүлгөн жайдын жанындагы бош орунду кийин жубайын көмүү үчүн брондоо, маркумду узатуу ишинин маселелери боюнча адистештирилген кызматтын кассасына министрлик кабинети тарабынан аныкталуучу тарифке ылайык акча каражаттары төлөнгөндөн кийин жүргүзүлөрү белгиленген. Сөөктү коюу жайларына мал жайууга, бактарактарды, мөмөлүү дарактарды, маданий айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө тыюу салынат. Күндүн маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.